Жантөре Сатыбалдиев баштаган өкмөттүн иш алып барганына жакында 1 жылдын жүзү болот. Бул датага карай Кыргыз Республикасынын экономика министри Темир Сариев менен баарлашып, аталган министрликтин аткарган иштерине сары эсеп салып, 1 жыл мурун министрликтин алдына коюлган тапшырмалардын жыйынтыгы менен жакындан тааныштык. Экономикалык акыбалды туруктуулукка алып келүү жана коомдук тартипти орнотуу, экономикалык багыттарды стабилдештирүү болгон. Кыштын астында болчу, ошо кыштан аман эсен чыгуу болчу. Быйылкы 7 айдын жыйынтыгы менен айтсам болот 7,9% өсүш бар. Инфляция 1,4 болуп атат. Инфляциябыз бул салыштырмалуу былтыркыга караганда жакшы көрүнүш. Бирок бул да болсо бизди канааттандырбайт. Кубаттуу экономикага жетүү максатында мындан да мыкты иш-аракеттер жүргүзүлүүсү зарыл, дейт министр мырза. Мисалы, текшерүүчүлөрдү биз 2 эсеге азайттык, органдар. Бул абдан жакшы түрткү берди. Мына быйыл жыйынтыгын көрүп атабыз. Бирок дагы да болсо проблемалар бар, маселелер чыгып атат. Бизнес чөйрөсүнүн атынан даттануулар болуп атат. Экинчиси, биз лицензияларды 2 эсеге кыскарттык. Коопсуздукка, мамлекеттин коопсуздугуна, элдин коопсуздугуна тиешелүү болгон багыттарды гана калтырыш керек. Калгандардын баарын тең биз баш тартыш керек. Кескесинде ашкере кирип кеткен убакыттар болгондо мамлекеттик органдардын ошол бизнеске. Эң чоң проблемалардын бири болгон бул кен иштетүү, аларга лицензия берүү. Мына ошол убакка чейин чырлар бүтпөй жатат. Биз ушу жаңы мыйзам киргиздик. Ошо экономика министрлиги иштеп. Ошонун негизинде бардык кендер азыр өзгөчө мамлекеттик улуттук статусу бар деген жер байлыктарынын бардыгы тең конкурстун жөө болбосо тендердин негизинде гана кетет. Биринчиден тазалыкты, ачыктыкты алып келсек, анан тартип өзү пайда болот ошол жерде. Мына биз ушул ишкер адамдарга жардам берели деп өзгөчө мына айыл жергесинде туруп айыл өсүмдүктөрүн өстүргөндөр кийин өздөрүнүн продукциясын сата албай калып атат да. Биз өстүрүлгөн айыл өсүмдүктөрүнүн 10%-ын кайра иштетебиз. Бул абдан аз. Ошол кайра иштетүүнү жандандыралы деп биринчиден кредиттик ставкаларын ылдый кылдык дагы, мамлекеттин атынан дотация кылып берип атабыз. Проценттерин төлөп берип атабыз. Эгер алар бир 20% калса, 10% мамлекет төлөп берет, 10% ишкер өзү төлөйт. Экинчиси, биз аларды кошумча салыктан бошоттук 3 жылга. Ал эми киреше салыгынан 5 жылга бошоттук. Үчүнчүдөн ошо былтыркы жүргүзүлгөн саясаттын жыйынтыгы чыга баштады. Мынакей мамлекет бул жака көңүл бурат экен, жардам берет экен, биз да ушул багытта иштейли деп. Учурда Бажы союзунун тегерегинде кызуу талкуу жүрүп жаткан кез. Кыргызстандын биримдикке кирүүсүн көпчүлүк саясий чечим катары кабыл алып, карапайым калк үчүн эч кандай пайдасы жок деген оюн ырасташат. Бажы союзуна кирүү процесс оңой эмес. Бардык маселелерди чечмейинче, бардык талаш маселелерди чечмейинче биз кире албайбыз, кирбейбиз. Экинчиден, Бажы союзуна кирүүнүн мөөнөтү болот Кыргызстанда. Биз ошол мөөнөттү сурап атабыз, анықтап атабыз. Ал эртең кол коюп эле бирси күнү кирип кетпейбиз. Ошонун ичинде биздин чегарадагы бекемдигибиз, Бажы постторунун ошол бүгүнкү Бажы союзунун стандартына жооп берүүсү, биздеги өндүрүлүп аткан товарлардын сапаты, мына булардын баары тең кадам-кадам менен чечилет. Биз азыр ошол бизнес чөйрө менен тыгыз иштеп атабыз. Бейөкмөт уюмдар менен да тыгыз иштеп атабыз. Ушу багытта байланышкан депчи. Мигранттар менен да иштеп атабыз. Алардын да ой пикирлерин баарын эске алалы деп. Бажы биримдигине кириш бул оңой жол эмес, анткени биз бир кирген аяктан чыга албайбыз. Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү болгондуктан Бажы союзуна кирүү үчүн алгач жогорудагы уюмдан баш тартуусу зарыл деген кептер негизсиз, дейт Темир Сариев. Россия дагы дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү. Алар дагы өзүнүн мыйзамдарын баарын тең ошол дүйнөлүк соода уюмунун талаптарына кадам-кадам менен айкалыштырыш керек. Алардын көп жери айкалышкан, бирок өтүп атканда алар бир топ мындай оговорка деп коет да, сүйлөшүүлөрдү алышкан. Мисалы, айыл чарбасы боюнча, жанагы автомобилдерди куруу боюнча, удобрение боюнча, жер земледелие боюнча. Улам убакыт өткөн сайын алардын баары жоюлуп, жалпы жана соода уюмунун
талаптарын алып келет алардагы. Биз болсо соода уюмуна 98-жылдан бери киргенбиз. Биздин тажрыйбабыз аябай чоң. Бажы союзуна кирсек, соода уюмуна каршы келген маселелерди биз чечебиз. Экинчиден, кээ бир маселелер чыгып калса, соода уюм, бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун да өзүнүн эрежеси бар. Эгерде кандайдыр бир маселелер кабыл алынып калып атса, биз чечим кабыл алсак, кандайдыр бир уюмдарга кирсек, ал жалпы соода уюмуна мүчө болгон мамлекеттерге залакасын тийгизе турган болсо, биз аларга алдын ала маалымат берип, алар менен сүйлөшүү жүргүзүшүбүз керек. Бирок азырынча мындай соода уюмуна кирген мамлекеттерге каршы келет деген маселе жок. Темир мырзанын баамында, эгер Кыргызстан Бажы союзуна кирсе, бир нече багыттагы жеңилдиктерге ээ болору шексиз. Мындайда Бажы союзу 3 деп күчтүү. Бажы союзу, андан кийин Единое евразийское пространство, андан кийин Евразийский экономический союз. Союзду булар айтты, биз 15-жылдан кийин гана ошого даяр болобуз дешти. 3 өлкө. Бажы союзу курулган, ал иштеп атат. Анан кийин жанагы Единое экономическое пространство дегени ал азыр курулуп, ошонун астында жанагы ЭЭК деп Евразийская комиссия, экономическая комиссия деп иштеп атат. Мындайда бул түшүндүрүп келсе. Биз азыр айтып атабыз, биз бир гана Бажы союзуна эмес, эгер Бажы союзуна кирсек, ошол Бажы союзунун башкарып турган, тарифтерди карап, ошол чечим кабыл алып турган атайын комиссия бар. Ал комиссия ошол жанагы экономическое пространство негизинде түзүлгөн. Биз ошол жакка мүчө болушубуз керек деп айтып атабыз. Бажы союзуна киргенде сөзсүз түрдө утап турган жагыбыз бар. Муну аны көптөр айтып атат. Биринчиден, бизге абдан чоң базар ачылып атат. Товарларыбыз ошо бөгөтсүз, тоскоолсуз жыла баштайт да. Бул ошол өндүргөн ишкер адамдар үчүн абдан жакшы. Экинчи, бизге кескин зыян тийгизе турган, биз ошол либералдуу мыйзамды колдонуп, абдан эң ылдыйкы ставкада сырттан товар киргизебиз. Ошонун ичинде эң ута тургандар бул мигранттар. Анткени баягы чек аралар алынгандан кийин эркин жүрүп, эркин ишкерлик кылганга мүмкүнчүлүк алат. Бирок толук мигранттардын проблемасы жанагы талаачылык, экономикалык талаачылык түзүлгөндө, же болбосо союз биримдигине киргенде, экономикалык союз биримдигине киргенде чечилет да. Экономикалык союз биримдигине киргенде 3 нерсени негизи катар кылып атат. Биринчиси, адамдардын кыймылына эч кандай бөгөт бербейбиз, алар эркин жүрүш керек. Экинчисинде капиталдын эркин жүгүрүшү. Үчүнчүдө товардын эркин жүгүрүшү болуп атат да. Мына 3 нерсе болот союзда. Учурда өлкөдө орун алган дагы бир маанилүү маселе кумтөрдүн айланасында. Аталган ишкана боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалым. Министр мырзанын пикиринде, кумтөр боюнча буга чейин кабыл алынган келишимдердин негизинде мамлекеттин мойнуна бир топ милдетмелер жүктөлгөн. Ушундан улам учурда жүрүп жаткан сүйлөшүүлөр оңой олтоң иш эмес. Мен мамлекеттик комиссияны жетектеп, биз өзүбүздүн отчетубузду бергенбиз. Аны өкмөт дагы, парламент да карап жактырган. Бул биринчиси. Менин ошол жерде ачык так позициям ошол мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары ошол жерде жазылган. Үйдү оңдойм десең, аны жакшыртам десең, бузуп туруп кайра салуу оңой да. Баягы аны бүтүлөп жамандап жамай берсең, жакшыны албайсың. Бу жерде эң кыйын нерсе кумтөрдүн өзүнүн тарыхы болуп атат, байланыштачы, түзүлөчү. Анан кийин мамлекет бир топ милдеттемелерди өзүнө алып алган, бир жактуу болуп. Бул 2009-жылкы, андан мурунку келишимдерди. 2009-жылкы келишим, эгерде жаңы шарт түзүлсө, анда ал келишим жокко чыгыш керек. Кумтөрдүн жыйынтыгын азыр өкмөттүн башчысы өзү жетектеп сүйлөшүү жүргүзүп атат. 10-сентябрда парламентке өкмөт тарабынан киргизилет. Бул ушунчалык коомдун көзөмөлүндө турат. Ар бир маселеси боюнча көзөмөл кылып атат. Бирок тилекке каршы кээ бир учурда
ашыкча саясатташтырып, муну экономикалык тил менен эмес, саясат тили менен да сүйлөшүп аткандар бар. Саясий упай утайын дегендер да бар. Биз аларга жол бербешибиз керек. Биз ошол Кыргызстандын кызыкчылыгын толук сактап калышыбыз керек. Кеп соңунда улуу муң менен жаштар ортосундагы мамиле тууралуу сөз болду. Учурда өлкө активдүү, принципиалдуу, жарандык позициясы күч жаштарга бай. Бирок Темирсариев бийликке жаштар келип, улуу муңдун өкүлдөрү аларга жол бошотуп берүүсү керек деген ойго анчейин кошула бербейт. Жаштардын бүгүнкү умтулуусу азыр баардык жерде эле жаш. Көп учурларда мына биздин экономика министрлигинде орточо жаш бул ушул 30 жаштын тегереги. Карып бараткан адам статус сураса болот. Анткени ал жаш адамда эртең карыйт. Бүгүн мен жашмын, жанагы 50ге чыкканды кетиргенде мени алгын десе бул туура эмес болуп калат. А 50ге чыккан каяка барат андан? Анда биз ага компенсация төлөп беришибиз керек. Мен сен мына орунду бошотуп бер, сен анда буга компенсация төлөп бер. 2 жыл иштебейт, ошо айлыгын төлөп берип туралы. Анан пенсия чыгып кетет. Мен ойлойм, жаштардын энергиясын биз мындай тескерисинче өнүгүү багытына жиберишибиз керек. Кызмат кылуунун ар түрдүү жолу бар. Элиме кызмат кылам десем, мен убагында мына ошо 90-жылдары ошо бизнеске болгондо мен айылыма барып жардам бергенде, мен ал жөнүндө жаш элем, парламент жөнүндө дагы, же саясат жөнүндө ойлончу эмес. Мен ошол бизнеске келдим, кичине колума пайда болуп калды, барып ушул жакындарыма, туугандарыма, айылыма жардам берейин деп эле бир топ иштерди кылып бергем. Бийлик талашкандан башка да жумуштар бар да. Бүгүн эле жөн эле кыйкырып эле сынап эле кыйкыра бербей, андан көрө элге бар ишим кылып, көрүнөйүн дагы, кийин шайлоо учуру келгенде алар мага добуш берет деп иштеш керек. Министр мырзанын баамында учурда өлкөгө туруктуулук жетишпейт. Ушул жаатта алгылыктуу иштер орун алып, тартип маселеси кабыргасынан коюлуп чечилүүсү зарыл деген пикири менен маекти жыйынтыктады.